Ошто жарандар кыштын камын азыртадан көрүп, көмүр жана отун запасын ала баштады. Дуанды Алай, Чоң Алай, Кичи Алай жана Баткен аймактарынан чыгарылган кара алтын камсыздайт. Бирок быйыл көмүрдүн тартыштыгы байкалып, баалар да бир аз жогорулаган. Мурдаш деген жерден көмүр чыгып атат, Ош Бирим Сармогол жабык. Анан сена 6 сом болуп атат. Ошо 6 сомдон болуп калса жакшы болуп атат, болбосо жок. Эл өткөндө барында элди ал десең албайт. Анан көтөрүлгөндөн кийин келип алып, көмүр көтөрүлдү дейт. Кыш келгенде көтөрүлөт да любой нерсе. Расходсуң, бензиниң кетет, жатасың, турасың, анан мынантип алып сатса, булар үстүнө коюп сатат, каптап сатат. Көмүр менен Ош шаарындагы билим берүү мекемелери да камсыз болгон. Мындан сырткары жергиликтүү бюджеттин эсебинен мугалим жана бала бакчадагы тарбиячылардын коммуналдык төлөмдөрү жана көмүр сатып алуусу үчүн каражат бөлүнүп берилүүдө. Жылына мисалы үчүн быйылкы жылга 12 миллион 733 миң 200 сом каралды. Анын биринчи жарым жылдыгында 6 миллион 300 миңин бердик. Мына жакын арада дагы экинчи жарым жылдыкка беребиз. Бул акча каражаты бардыгынан 3700 кызматкерге каралган, ошол мугалимдерге, тарбиячыларга деп. Ошол эми жергиликтүү бюджеттен жардам катары ушул каралып атат. Ош шаардык бийлиги тарабынан кышка даярдык боюнча атайын штаб түзүлгөн. Алар өз отурумдарын өткөрүп, тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берген. Ошондуктан калаада кышка даярдык боюнча жумуштар өз нугунда жүрүп жатат. Ош шаарынын 2 мекеме ишкана жылуулук менен тейлейт. Бул жылуулук камсыздоо ишканасы жана жылуулук электр борбору. Бүгүнкү күндө бул эки ишкана тең жылуулук бергенге даяр. Себеби отун мазуттарыбыз, көмүр отундарыбыз бүгүнкү күндө бардыгы келип түшкөн, бардыгы кароодон өткөн, биздин отканалардын бардыгы кароодон өткөн. Ушул погоданын өзгөрүшү менен нормага түшсө биз бергенге даярбыз. Нормага ылайык аба ырайы 5 күн бою +8 көрсөтсө жылуулук бериле баштайт. Азырынча Ош шаардык жана облустук төрөт үйлөрүнө гана жылуулук берилди. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.